Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Момбековна. Бүгүнкү сабактын темасы көптүк түрдүн лар мүчөсү. Бүгүнкү сабакта лар мүчөсүнүн уңгуга туура жалгаганды үйрөнөбүз жана лар мүчөсү уланган сөздөрдүн маанисин түшүнөбүз. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, лар мүчөсү заттын көп экендигин билдирет. Мисалы, роза, розалар. Лар мүчөсү сингармонизм мыйзамы боюнча 12 вариантта өзгөрөт. Лар, лер, лор, лөр. Дар, дор, дөр, дер. Тар, тор, тер, төр. Мисалдарга көңүл буралы. Алма, алмалар. Алмага лар мүчөсүн уладык, алманын көп экендигин билдик. Кой, койлор. Койго лар мүчөсүн уладык, лар мүчөсү лор вариантына өтүп өзгөрүп кетти. Анткени уңгуда о болгондуктан, о менен а үндөшпөгөндүктөн лар мүчөсү лор мүчөсүнө өтүп кетти. О эринчил үндүү, а эринсиз үндүү. Экөө бир сөз ичинде үндөшө келбегендиктен, үндөшө албагандыктан лар мүчөсү лор вариантына өтүп кетти. Кеме, кемелер. Мүчөнүн баштапкы формасы лар, начальный форма окончания лар. Прибавление окончания лар, окончание изменяется на лер. В конце корень гласный а не дружится. Менен а үндөшө албагандыктан лар мүчөсү лер мүчөсүнө өтүп кетти. Төөлөр. Төөгө лар мүчөсүн уласак, лар мүчөсү лөр уңгуга улангандан кийин лөр вариантына өтүп кетти. Анткени сөздө деген үндүү турат. У корня есть буква гласный а не дружится, поэтому окончание изменяется лер. Каз, каздар. Каз плюс лар барабар каздар. Л тамгасы д тамгасына өтүп кетти. Анткени сөздүн аягында з жумшак үнсүз. Мүчө дагы жумшак үнсүз менен башталыш керек. Жүзүм, жүзүмдөр. Жүзүмгө лар мүчөсүн уласак, жүзүмдөр болуп, дөр вариантына өтүп кетти. Демек, уңгунун аягында м тамгасы келсе, л дга өтүп кетет. Ал эми үй менен ö үндөшө келгендиктен а өгө өтүп кетет. Коон, коондор. Коонго лар мүчөсүн уласак, коондор болуп калды. Эгерде сөздүн аягында н тамгасы келсе, л тамгасы д тамгасына өтүп кетет. Келин, келиндер. Келин деген сөзгө лар мүчөсүн уласак, лар мүчөсү дер вариантына өтүп кетти. Эгерде сөздүн аягы н тамгасы менен бүтсө, л дга өтүп кетет. Ал эми и менен а үндөшө келбегендиктен, и менен үндөшкөндүктөн а эге өтүп кетти. Саат, сааттар. Саатка лар мүчөсүн уласак, л тамгасы т тамгасына өтүп кетти. Лар мүчөсү тар болуп калды. Демек, саат сөздүн аягы каткалаң үнсүз менен бүтүп атат. Т, твердый согласный. Окончание тоже начинается твердый согласными. Орок, ороктор.
Орокко лар мүчөсүн уласак, лар мүчөсү тор мүчөсүнө өтүп кетти. Л тамгасы К тамгасына карай, башкача айтканда каткалаң үнсүзгө карай. Л тамгасы каткалаң үнсүзгө өтүп кетти. А тамгасы О менен үндөшпөгөндүктөн Ого өтүп кетти. Демек, үндөштүк мыйзамы үндөштүк мыйзамы боюнча үнсүз тамгаларда бир сөз ичинде үндөшө келет, жана үндүү тамгалардагы, үндүү тыбыштардагы бир сөз ичинде үндөшө келет. Үнсүз тыбыштардагы бир сөз ичинде үндөшө келет. Терек, теректер. Терекке лар мүчөсүн уласак, тер вариантына өтүп кетти. Л тамгасы К тамгасы менен үндөшпөгөндүктөн Тга өтүп кетти. Ал эми А тамгасы, А тыбышы менен үндөшпөгөндүктөн Эге өтүп кетти. Значит, терек в конце К твердый согласный, окончание тоже должен начинать твердыми согласными. А, не дружится, поэтому изменяется. На месте А пишется Көлөч, көлөчтөр. Көлөчкө лар мүчөсүн уласак, төр вариантына өтүп кетти. Ч, конце көлөч, конце Ч, твердый согласный, окончание тоже начинается твердый согласными. А не дружится, поэтому на месте А пишется Эми таблицага көңүл бурабыз. Апа, ким деген суроо берилет. Лар мүчөсүн улап, апалар болгондон кийин, көптүк түрдө айтылгандан кийин кимдер деген суроо берилет. Демек, кыргыз тилинде жекелик санда турганда сөз ким, эмне деген суроо берилет. Ал эми көптүк санда турганда кимдер, эмнелер деген суроо берилет. Орус тилинен айырмаланып, на кыргызском языке, если существительный единственном числе, вопрос задаются кто, что, ким, эмне. А если в множественном числе, вопрос тоже в множественном числе задается. Эне, мать, ким, энелер, кимдер. Су, эмне, суулар, эмнелер. То, эмне, тоолор, эмнелер. Күү, эмне, күүлөр, эмнелер. Кыз, ким, кыздар, кимдер. Көз, эмне, көздөр, эмнелер. Эрмен, эмне, эрмендер, эмнелер. Тон, эмне, тондор, эмнелер. Таш, эмне, таштар, эмнелер. Топ, эмне, топтор, эмнелер. Китеп, эмне, китептер, эмнелер. Күчүк, эмне, күчүктөр, эмнелер. Кыргыз тилинде ким деген сөздү биз адамдарга гана беребиз. Вопрос кто на кыргызском языке только задается человеку. А животных, предметам мы вопрос задаем что. Еще раз повторяю. Если в единственном числе, вопрос задается ким, эмне, кто, что. Если в множественном числе, вопрос тоже задается в множественном числе. Тапшырма. Бүгүнкү жаңы өздөштүргөн сөздөрдү жана таблицаны дептерге жазабыз жана жаттайбыз. Мы сегодняшние новые слова пишем тетрадь. И окончание таблица пишем тетрадь. И выучим. И правильно надо задавать вопросы, когда в единственном числе и в множественном числе. И окончание лар правильно прибавлять надо. Самостоятельно вы тоже прибавляете окончание лар. Саламатта калыңыздар.